Президент Садыр Жапаров гемодиализ алган бардык жарандардын бөйрөгүн акысыз алмаштырууну тапшырды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында жалпы өлкө боюнча бюджеттин эсебинен гемодиализ алгандардын саны 2685 бейтапты түзөт. Гемодиализге бюджеттен 2,5 миллиард сом сарпталат. Бейтаптардын жашоо шарты дагы жакшы эмес, аларга узак жол жүрүүгө болбойт. Операция 650 миң сомго жакын каражатты талап кылат жана бул үнөмдүү болот, деди министр. Ал белгилегендей, азыр кыргызстандык адистер бөйрөк алмаштыруу боюнча Түркияда окуудан өтүшүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек жылуулук электр борборундагы штаттык эмес кырдаалдын кесепеттерин жоюу боюнча ыкчам штабтын жыйынын өткөрдү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдирди. Белгиленгендей, абал туруктуу, жабдуулар штаттык режимде иштеп жатат. Учурда 9 казан агрегаты жана 4 турбогенератор иштеп жатат. Суунун температурасы 60-65 градуска жакын. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык жумушчу топтордун кезектеги жолугушуусу болду. Тараптардын жолугушуусу жетишилген макулдашууга ылайык. Бул ирет үстүбүздөгү жылдын 30 январынан 5 февралына чейинки аралыкта Баткен облусунун Баткен шаарында өттү. Бул жолугушууда топографиялык жумушчу топтор Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын 3,71 чакырымы боюнча макулдашты. Тараптар калган аймактарды сыпаттоо иштерин Тажикстан Республикасынын аймагында өтө турган жолугушууда улантышат. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүнүн маанайында өттү. Кыргызстанда электрондук тамекиге толугу менен тыюу салуу сунушталууда. Мыйзам долбоорун коомдук талкууга Шайырбек Ташиев койду. Депутат иштеп чыккан документ коомдук талкууга коюлду. Эгер демилгеси колдоо тапса, баш ийбегендерге түмөнгүдөй айып салынат. Электрондук тамеки чеккендерге 40 миң сом, саткандарга 50 миң сом, ташып келгендерге 150-200 миң сом же 1 жылдан 2 жылга чейин эркининен ажыратуу. Ташиевдин айтымында, соңку жылдары окуучулар арасында электрондук тамеки чеккендер кескин көбөйүп кеткен. Буга электрондук чылымды кадимки тамекинин ордуна коопсуз альтернатива катары көрсөтүү себеп болгон. Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылуунун очогу көмүр майдаланган тегирменде жайгашканы аныкталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урмат Шамырканов биринчи радиодогу маегинде билдирди. Ал жарылуу өтө чоң масштабда болгонун белгиледи. Өрттүн очогу 14 отказандын жанында жайгашкан тегирменге туура келди. Ал көмүрдү майдалап отказанга чачып берип турат. Лаборатория азыркы тапта дагы өзүнүн ишин улантууда, деди ал. Шамырканов жеринде күн сайын 1000ге жакын киши иштеп жатканын кошумчалады. Кыргызстандык дзюдочу Эрлан Шеров Парижде өткөн эл аралык мелдеште коло медаль утту. Спортчу алгачкы эки беттешинде бейтарап спортчу Игорь Воропаев менен монголиялык Алтанбагана Гантулганы жеңген. Бирок чейрек финалда азербайжандык дзюдочу Элихан Гажиевге утулган. Андан соң көңүл жубатуучу беттеште бельгиялык Сами Чоучу менен кезгелеп, ал кармашта жеңүүчү болуп чыккан. Ал эми 3-орун үчүн беттеште бразилиялык Рафаэл Маседону утуп, коло байгеге татыган. Аны менен бирге ага 500 рейтингдик упай берген.